Assalamu alaikum. Туғандар, мына Қаратайдан кейін Ақжардан кейін Қызылордан айылдан кирип келип, мына Миялыға кетип атабыз. Миялы айылына. Шул жерде бирөө чоң бак кылам деп өтө аракеттенип алыптыр. Мына ошол кишини көңүлүн суутпай келип, жакшы бир консультация берип, ошол кишиге бак кылышына жардам берели деп атайын келдик. Эми мына жакты караңыздар, мына ушул жер, мына ушул кырлар, беттер, ушулардын бардыгы туугандар бак болуш керек. Туугандар, бул жерде 30-40 жылкыны баккан бул туура эмес, туугандар. Бул жерге эң эле аз дегенде бир 300 000, 400 000 мындай бадам отургузуп туруп, мына ушул жердин бардыгын жолун дагы оңдоп, суусун дагы чыгарып, толтура социалдык проблемаларды чечип алсак болот да. Мына байкуштарды карагыла, эмнени оттоп атат? Ынжыйып, эч нерсе жок. Арык. Фигурасы көрүнүп турат. Анан көрөктө ушул жерлерге, ушул жылкынын ордуна мына ушул беттин бардыгын бадам бак кыла турган болсо, ар бир бадам эң эле аз дегенде $10 киреше берет. Элестетип көргүлө. Канча миллиондогон долларларды түшүрмөк да. Ушул жерден элинин бюджетине. Бизде туугандар 10 апрелден кийин гүлдөй турган сорттору бар. Бадамдын эч нерсе болбойт. Бардыңыздарды бак отургузууга чакырам. Кыргызстан мамлекетинин өнүгүү стратегиясы бул багбанчылык. Туугандар, биздикиндей мөмө эч жерде жок. Мына ушундай сапаттуу, жакшы мөмөлөрдү чыгарып, дүйнө базарына чыксак болот, туугандар. Дүйнө базарына чыгып, өзүбүздүн бардык продукцияларды сатып, өзүбүздү экономикалык жактан өстүрсөк болот. Карыздарды кутулуп, жакшы жашасак болот. Мына ошон үчүн эмне керек? Мына ошон үчүн туугандар, бизге көчөт керек. Көчөт керек. Мына ошон үчүн бизге туугандар суу керек. Мына ушул эки маселеге, мына биздин бийлик ушул эки маселени чечип бериш керек. Ушул эки маселе чечиле турган эле болсо, калганын бардыгын эл өзү жасап алат. Азыр мына көчөт отургузайын деп атышат, бардыгы отургузайын деп. Бирок акчасы жетпейт, акча жок. Көчөткө акчасы жетпей жатат. Бардыгы бак кылайын деп атат, ошол капельный системага акчасы жок отурушат. Бардыгы бак кылайлы деп атышат, бирок ошол бак кылганы шарт жок. Элдин бардыгы шарты жок отурушат. Мына ушул шартты жаратып бере турган бизде ушул бийлик башчылары ушуга катуу аракет кылыш керек. Мына туугандарым, мына көрдүңөрбү? Мына бул жерде жакшысына болуп, мына кара талды менен мына бакты ороп коюптур. Чаңгак бакты. Өсөт бу жерде. Бар жок жерде өсөт. Ошон үчүн бардыңыздарды айтам, туугандар, бак кылгыла. Бул жерде мына бакты туура эмес жери, мына ушул тал терек, кара тал ушуну отургузуп койгон да. Ошон үчүн тетиги алмалары дагы, ушул килеси дагы бардыгы ооруп атат. Мына ушул тал теректерден жугат. Ушул тал теректерден бардык зыянкечтер жугат. Аны үйрөнүш керек. Айтыш керек, деш керек. Биздин балдарды дагы окутуш керек. Миялы айылында мына ушундай. Эмне үчүн кыргыздар ушул эмени отургуза беребиз? Тал терек
Ушунун ордуна мөмөлүү дарак отургузбайлыбы? Мөмөлүү дарак. Бул садака жарыя болот эле да. Мына талдардын ордуна азыр жерде кайнолуу болгондо ана мектептен кайткан балдар бирден алып жесе кандай сооп болот эле. Ушуну ойлонуштуруш керек. Мына Нияалы айылынын мектебине келдик. Азыр Кудай кааласа ушул жерде мына түшүндүрүү иштери болот, элдер бизди күтүп атат. Мына туугандар. Ол екен, айны қарап. Мұндай Assalamu alaikum. Ona, gördün mü ondan da? Ошондой эле бактар ушундай эле жерге болот да. Тосуп, жакшына алып карасаңыздар. Жакшы. Ошо биздики асында күнгөй да. Ошо кандай не болот, ушундай түшүнбөйбүз. Буларга эмне отурган алмабы? Же өрүкпү? Бер салкын экен, слива. Буда бир 20 күн радиус болот, бул жакында жама. Бер 1500 метр экен да деңиздеген эч. Биздики Чыкты уж ай. Жер чыккан өйдө болуп кетет. 100-2 күн кетет. Бага 2 күн болсо бер 1500 метр. Ош. Мады 1100. 2201 деп кетет. Бер 1,5 менкен алманын слива эксолот, алмексолот карага 80 болот экен. Бадам садам самда неме жатпай бар. Надо пушпай алышым келди, неме болушу мүмкүн. Көрүш керек, эки көрүш керек анан. Жапайлар барбы кушканда? Байгынмы? Негизи мунун артында. Жапайлар бар да, Листе бар. О, жолдо көрдүк эле. Жапай бар да. Жапай, олар бар, болду. эки немелери боюнча. Чапай. Олорду биздин мына сортторду бир-эки ээп көрүш керек экен. Биринчи, булар 2 жыл эле результат көрсөтөт. Сразу 2-3 жыл эле. Жерге кире бербейли. Бөстөр бир мына чогулуп, атайын чогулуп ичкенде матурат. Assalamu alaikum. Бүгүн бардык жерде улак окшойт да 23-үнө карап, а? Жак саны жүрүп келдиңер. Бак элдер барбы? Балалык. Канча бала окуйт мектепте общий? Азыраак. 4 чейин калган. Эмеге Кызылордого? Кызылордо жакын экен бирок, а? 5 күн. Assalamu alaikum. Мекенем Кыргызстан. На багбандар. Ушулар эгет да бакты. Молодец, приятно. Bizde mektepte жүргөнүбүздө бирден гүл алып кел дейтилер, эжекебиз. Гүлдөй турган гүл алып кел дейтилер. Бизден гүл алып кел, ал айнекке гүл алып кел. Ой, терезеге бирден гүл алып кел дейтилер.
Азыр чогулуш башталат. Чогулушта баардык нерсени айтып түшүндүрүп беребиз.